Самдан сапатка өтүүнүн эмне зарылчылыктары бар жана алардын пайдалары? Ал эми бул козулар түштүк аймагы боюнча эң күчтүү королордун козуларынан. Мына ушул жөнүндө бүгүнкү видеодо жакшылап сөз кылабыз. Туугандар, алгач самдан сапатка өтүүнүн тийгизген таасири. Акыркы жылдары көптөгөн чарбагерлер сапатка өтүүгө умтулуп тырышып, жакшы уруктук кочкорлор жана мына ушундай токтулар пайда болгонун баарыбыз көрүп билип жүрөбүз. Андай болбосо, туугандар, көп жерден көрүп жүрөбүз, жердин бети койго, мал жандыкка толгон, бирок тилекке каршы биз каалагандай өндүрүштү бере албай жатат жана жайлоолордун акыбалы начарлап бара жатат. Бул деген барган жерден койлор семирбей, жакшы ийгиликтерди жаратпай, эт бербей жатат. Мына ушул себептерден дагы сапатка өтүү темасы ар дайым жогору туруш керек. Жана сапатка өтүүдө эки бир жакшы нерсе бар, туугандар. Сапатка өтүүдө сандан сапатка деген бул 1000 кой баккыча мына ушундай койлордон 100дү баксаңыз 1000 койдун берген пайдасын берет жана сиздин кетирген чыгымыңыз азыраак болот. Сапат дегенде сапатка өткөн, эгерде сиздин өндүргөн продукцияңыз сапаттуу болсо, койлоруңуз сапаттуу, жакшы, мыкты койлор болсо, анда сиз мына ушундай козуларды 20 миң, 30 миңден 6-7 айлык козуларды сата аласыз жана 1 жылдан кийин $1000 тегерегиндеги койлор жана 200 миңдин тегерегиндеги 200 миң сомдун тегерегиндеги кочкорлорду пайда кыла аласыз жана бул талап жакынкы күндөрү жогорулай беришине терең ишенебиз. Анткени элдин талабы, элдин суроосун биз көрүп угуп жүрөбүз. Бизге чалган көптөгөн адамдардын ой пикирине караганда мына ушундай жакынкы жылдардагы боло турган нерселер. Ал эми бул козулар түштүк региону боюнча эң күчтүү алдыңкы королордун бири болгон короонун козулары. Жалпы саны 65 баш. Бардыгы мыкты, жакшы козулар. Кудайым буйрса, кийинки жылдары жогоруда айтылгандай жакшы бир сапаттуу койлордон, чоң койлор жана баалары бир 40 миңден тегерегиндеги боло турган насип кылса мына ушундай койлор, туугандар. Кимге жаккан болсо, козулардын баасы, оптон баасы 25 миң сомдон бир аз гана кеми бар. Ал эми 5-10ду алабыз дегендер болсо, сүйлөшүү жолу өзүнчө каралат жана жеткирип берүү, доставка бардык багыттарга уюштурулат. Калтырган номерлеримге чалып байланышыңыздарды да терең сүйлөшөбүз. Ал эми козулардын жайгашкан жери Каракулжа району, Лайтала айылы. Келип жеринен, үйдөн көрүп кетсеңиздер да болот. Бул козулардан башка ушул козулардын энелеринен дагы бар 50 баш. Эгерде ким солук койлорду, чоң койлорду алабыз деген болсо, алар менен деле сүйлөшөбүз. Баалары ушул козулардын баасына жакын. Иши кылып, туугандар, чалыңыздар, биз менен байланышыңыздар, сүйлөшөбүз, келишебиз. Сиздер каалаган аймактарга жеткирип берүүгө аракет кылабыз.